Балалуу болуунун шариятта өкүмү кандай? Сүннөт, мустахаб. Важип, милдеттүү эмес балалуу болуш. Ошо орустар фигурам бузулбасына балалуу болууга коюп атат го. Эгерде мусулман болсо күнөөкөр. Демек, балалуу болуш менен мустахаб, сүннөт амалдардан. Пайгамбарыбыз эмне? Силер балалуу болгула, көбөйгүлө, силердин көптүгүңөр менен мен кыяматта сыймыктанам деген. 6 жыл, 7 жыл, 8 жыл, 10 жыл, бир канча жылдарга чейин балалуу болбосо деле андан кийин деле бала берет. Ажырашыш милдеттүү эмес. Милдеттүү эмес. Эгерде экөө ыктыярды кылып жашай берсе, жашай берген жакшы. Жок, биз экөөбүз чечтик. Сиз мүмкүн башка турмушка чыгың, мен башка аял алайын, балалуу бололу десе экөө ыктыярды. Бирок шарият тыйбайт, жашаса жашай берет. Экинчи маселе, эко маселеси. Эгерде бир эркек менен аял балалуу боло албай атса, азыркы технологиялык жол менен балалуу болуунун өкүмү. Бизде шариятыбызда аял менен эркектин балалуу болуусуна экөөнүн жумурткасы жанагындай бир техникалар менен кылынган болсо шарият уруксат берет. Башка аялдыкына экөөнүкүнө апарып салса болбойт, же экөө үчөө же үчөө бириктирсе болбойт. Ошого экөөгө уруксат берилген, эгерде өзүнүн аялына боло турган болсо. Андан да бир маселе токтоңуз. Себеби дагы бир маселе бар. Балалуу болуу бул мустахаб дедик, бирок ауратты ачпаш фарз. Ал жак маселеси дагы бар. Эми бирөө өтө эле мен муктаж болуп атам десе, анда врачтын өкүмү берилет дагы. Ооруп калган адамга врачка барып көрүнгөнгө уруксат бар го. Ошондой эле анан экөөгө дагы уруксат берилет. Бирөө биз ушу болбойт атат, биздин үй бүлөбүз бузулган атат, биз балалуу болсок болбойт десе, анда зарылчылык деген фатва берилет.